чыгамын. Азырда 30-га жакын ардак грамота сыйлыктарым бар. Учкоргон айылындагы тажик тилдүү Садридин Айни атындагы орто мектебинде окуучулардын 90%-ын тажик улутундагы, калган 10%-ын өзбек улутунун балдары түзөт. Кыргызча эркин сүйлөп, ырларды көркөм окуган 11-класстын окуучусу Райхана Муталипова кыргыз тилинде дил баян жазып, облустук республикалык түрдүү сынактарга катышып келет. Ал келечекте кыргыз тили мугалими болууну кыялданат. 2019 жыл COVID-19 пандемиясына каратылган дил баян конкурсу болуп өттү. Ошондо эки тил, рус тили же кыргыз тили жөнүндө тапшырма берилгенде мен кыргыз тилин тандадым. Кыргыз тили мен үчүн эркин, өзүм жакшы көргөн тил, өзүмдүн мамлекеттик тилибиз. Ошондо экинчи орунду ээлеп, Кыргыз почтасынан 2 сертификатты, анан дипломдорду колго кеттим. Илим менен билимге көпүрө тил, көкөл өткөн адамды тили деп бил. Балдар ар дайым кыргыз тилибизди өнүктүрүүгө, аны жайылтууга өз салымыбызды кошуп жүрө берели, кыргыз тилибизди даңгазалап жүрө берели. Ал эми Мадина Максудова 20 жылдан бери бул мектепте кыргыз тили жана адабияты сабагынан балдарга билим берип келе жаткан тажрыйбалуу мугалим. Айтымында мектепте балдардын кыргыз тилине болгон кызыгуусу мурдагыга караганда бир топ өскөн. Ал кыргызчаны жакшы билгендиктен жумушунан сырткары да түрдүү самалыктарда кыргыз, орус тилдеринде алып баруучулук кылат. Окуучулар кыргыз тилинде кадыресе сүйлөп, анын сабагына кызыгуу менен катышкандыгына кубанып, балдарга талыкпастан кыргыз тилин үйрөтүп келүүдө. Мен мектепте окуган кезимден эле кыргыз тилчи мугалим боломун деп ниет кылганмын. Мына Кудай жалгап, каалоо тилектерим орундалып, кыргыз тилчи мугалими болдум. Бул кесибим аркылуу көптөгөн ийгиликтерге жетиштим, кадыр-баркка ээ болдум. Биз билим берген, биз таалим берген балдар менен кыргыз тилибизди өнүктүрүүдө жана аны жайылтууда өзүбүздүн чоң салымыбызды кошуп жатканыбызга сыймыктанабыз. Мен кыргыз тилин тандаганыма эч качан өкүнбөймүн. Бул мен үчүн чоң сыймык. Садридин Айни атындагы орто мектеби кыргыз тилинин турмушунун көркөм энциклопедиясы болгон Манас эпосун үйрөнүүгө терең басым жасашууда. Натыйжада 2 жылдан бери республикалык Манас таануу сынагынан байгелүү орундарды ээлеп келе жатат. Ал эми эпосту окуган балдарда кыргыз тилине болгон сүйүү пайда болуп, айтор окуучулар кыргыз тили жана адабияты сабактарынан олимпиада жана башка санактарда активдүү катышып келет. Бул абдан чоң иш-чара, бул абдан чоң натыйжа деп ойлойм. Өзү 3 томду окуш, Манас, Сейтек Семетейди окуп, ошол билимди республикалык деңгээлге алып чыгыш бул башка улуттун өкүлдөрүнө абдан кыйыныраакпы дейм. Ошого карабай балдар эркин ой жүгүртүүсү мамлекеттик тилде болгон үчүн, кыргыз мамлекеттик тилде эркин түшүнгөн үчүн, билген үчүн, сүйлөгөн үчүн, ой жүгүртүүсү кыргыз тилиде болгон үчүн, ошон үчүн салгылашып, ушундай жыйынтыктарга жетиштик деп ойлойм. Мен ушу менен абдан кубанычтамын. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү максатында президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койду. Ага ылайык орус тили расмий бойдон калууда. Мыйзамда тармактык багыттарда мамлекеттик тилди милдеттүү түрдө колдонуу так белгиленди. Ошол эле учурда иш кагаздардын баары мамлекеттик тилде болот. Мыйзам Кыргызстандын жарандарына жана республикада жашаган чет элдиктерге тиешелүү кыргыз тилинин колдонулушунун жана тил саясатын мамлекеттик деңгээлде жүргүзүүнүн укуктук негиздери так даана жазылган. Алтынай Шабидинова, Талгар Сарыбаев, жаңылыктар.